Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу кадырлуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга жагымдуу маанай, жагымдуу күн каалайбыз. Кайрадан сиздердин көгүлтүр экраныңыздарда ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясы Чак Түш программасы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бүгүн өлкөбүздүн аймагында чоң майрам, чоң салтанат десем жаңылышпайм. Анткени ар бир инсандын өмүрүндөгү эң мыкты доорлордун бири сөзсүз түрдө бул студенттик доор деп айтсам жаңылышпайм. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк эл аралык студенттердин күнү. Демек, биздин өлкөбүздө дагы студенттерибиз дал ушул 17 ноябрь күнү студенттер күнүн белгилеп, бүгүн майрамдап жаткан мезгили. Бүгүн дагы биз дал ушул майрамга утурлай мыкты окуу жайдын таланттарын чакырганбыз. Өлкөбүздөгү эң мыкты окуу жайлардын бири десем жаңылышпайм. Ош технологиялык университетинин таланттары бүгүн бизде Чак Түш программабызда конокто, кадырман телекөрүүчүлөр. Анда бир четтен таныштырайын. Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борборунун жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Чолпон Өскөнбаев агайыбыз баштаган жамаат келип отурат. Агай, куш келипсиздер. Ош технологиялык университетинин таланттуу студенти Мавлянова Нуриза, дал ушул Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борборунун кызматкери Арстанбекова Максатай, Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борборунун кызматкери Жумаев Кыял агайларыбыз бүгүн бизде конокто. Чолпон агай, куш келипсиздер. Куш келдик. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыз жакшыбы? Майрамыңыздар менен деп коелу. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошо сиздер менен түз эфирден пайдаланып айтып кетейин. Жалпы эле студенттер бүгүн майрамы. Андыктан жалпыңыздарды 17 ноябрь студенттердин майрамы менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн окууларыңыздарга ийгиликтер каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Эң сонун. Агай, кандай майрам кандай башталды негизи? Окуу жайларда 17 ноябрь келгенде эле ошо окуу жайлар ар түрдүү иш-чараларды өткөрүшөт эмеспи? Сиздерде кандай болду бүгүн? Же кандай болуп жатат агай азыркы учурда? Биринчиден, жалпы ЛТР жамаатына терең ыраазычылык. Сиздерди ушул бизди дидарлашып түз эфирде чакырып бүгүн түз эфирге келип бериңиздер деп бир аз болсо да ошо биз өзүбүздүн таланттарына 4 адам келип бир талантыбызды сиздерге алдыңыздарга тартуулайлы, ырдайлы сиздер менен. Анан иш-чара дегенде бүгүн иш-чара бисмилла деп эле эртең менен башталды. Кудай буйруса эртең менен биз Кыял экөөбүз Акбура милиция бөлүмүнө барып, ички иштер башкармаларынан биз ардак грамота алдык. Алар да куттуктап биздин эмгегибизди сыйлап бүгүн бааларды. Учурдан пайдаланып ал ички иштер башкармаларына чоң рахмат айтабыз. Бүгүн Чак Түшкө сиздер чакырып атасыздар, уштуну бул жакка келип отурабыз. Сиздерге рахмат. Эң сонун агай, дагы бир жолу алган сыйлыгыңыздар кут болсун дейбиз. Эми эфирди анда бир жагымдуу чыгарма менен баштайлы, андан соң буйруса маегибизди уланталы агай. Албетте, анда жалпы көрүүчүлөргө биздин кыздарыбыз айымдарга кезек берели дагы. Жалпы көрүүчүлөргө Чак Түш программасын көрүп жаткан биздин кыздарыбыз Агатайым деген чыгармасы аткарып кандай болот? Келиңиз, сонун болот агай. Келиңиздер анда. Нуриза жана Максатайдын аткаруусунда бул чыгарма жаңырсын. Алатонун козу багын ачыраган ай, Агатайым кабагыңыз ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Көкөнөктүн этеги желбиреген ай, Агатайым жүрөгүңүз элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Толокымызын ачылбаган ай, Агатайым кабагыңыз ачылбаган ай, карегинен айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, карегинен айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, Агатайым ай, Агатайым ай. Баракелди, Нуриза жана Максатайга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Эми агай, ушул маданий эстетикалык борбор тууралуу бизге бир аз кеп кылып берсеңиз, аткарган жумушу тууралуу. Албетте, жакшы болот, жакшы суроо бердиңиз. Маданий борбор өзү айтып тургандай эле биздин
Ош технология университетинде 1994 жылы негизделген экен. Ошол мезгилден баштап канча деген жетекчилер иштеп келе жатат. Анан мен былтыр 24 жылы биздин Оштун ректору профессор Турсунбаев Жамболот Жанышевич чакырып иштеп бериңиз деп мадайын борборго жетекчи кылып былтыр 24 жылы ноябрда келдим. Кудай буюрса аракет кылып атабыз, таланттар келе атат. Алардын бирин алып келдик, тааныштырып коелу. Нуриза айымына сентябрдан баштап таланты аябай мыкты талант, өнү жакшы экен, таза экен. Анан бизге келип иштеп атат, келиңиз деп эстрада вокалга келип өрдөп атат. Андан сырткарда көптөгөн балдар кыздарыбыз бизге азыр эсептесек, кастинг кылганыбызда 583 биринчи курстардан жазылды быйыл. Кудайдын кулагы сүйсүн деп кыялыкка сүйүнүп отурабыз. Кудай буюрса фольклорубуз дагы, биибиз дагы, комузчулар ансамбль Максат айым азыр комузчу ансамблин жетектейт. Ал жака комузчулар тартылып атат. Улуттук фольклорун жетектеген Кыял Жумаев, ал аккордеон кызы сүйүүчүлөрү келип атат. Эстрада вокал жагына, мага ырдаган жагынан келип атышат. Аракетибизди кылып, ушу Оштун мадайын борборун канчалык деңгээлде көтөрсөк дагы, бирок таланттарга бай экен. Жаштардын арасында өтө таланттар бар экен. Учурдан пайдаланып биздин жетекчиликке, ректоратка баардыгыңыздарга чоң рахмат айтам. Ар дайым биздин маданият тармагын колдоп, бүт шарттарды түзүп беришкен. Азыркы мезгилде аябай катуу дөңгөрөп иштеп атабыз. Жакшы. Ага эми окуу жайдын аты айтып тургандай эле Ош технологиялык деп айтып турат. Негизи ушул көбүн эсе ушул техника жаатына кызыккан жаштар келет. Анан негизи эле ушул техника жаатына кызыккан жаштар чыгармачылыктан бир аз алысыраак болот. Бирок Оштууда андай эмес окшойт, Бирок туура айтасыз. Бул мындай суроо билесиз, мындай суроо берет эле айтат элем мен жоопко сурооңузга. Инженердик технологиялык багытта кесиптерди даярдайт биздин Ошту. А бирок арасынан инженерлик болсо дагы арасынан таланттар, ырчы кыздар, балдар өтө көп. Анан учурдан пайдаланып баардыгын эле чакырабыз, таланттарды чакырабыз. Ар дайым жыл сайын кастинг уюштурабыз, жарнамаларды илебиз, реклама кылабыз. Бирок бизде өтө көп таланттуу кыздар, балдарыбыз, мактанып келсек болот. Өздөрү башка кесиптин эси болсо дагы бизге бирок ырдап, көп тармактарда, иш-чараларыбызда сахнага тарбиялап чыгарып атабыз. Жакшы. Нуриза, сиз канчанчы курсуз? Саламатсыздарбы? Мен биринчи курс. Биринчи курсуз, кесибиңиз боюнча ошо кайсыл жаатта окуп жатасыз ошондо? Мен экономика жаатында бухгалтермин, кесибим бухгалтер. Чыгармачылыкка демек окуу жайда эле, ошо мектепте окуп жүргөндө эле кызыгып, ырдап жүргөнсүз. Ооба, мектеп кезинен эле негизи ошол ырдап, конкурстарга катышып жүргөм. Ошентип Оштууга келип дагы, негизи Оштууга келип мен ырдап калам деп такыр ойлогон эмесмин. Анан айтат го, бир нерсенин болушуна сөзсүз бир адам себепчи болот депчи. Мага дагы ошол английский курстан берген, Айгерим деген эжекем себепчи болуп калган. Ошол аркылуу мен сахнага чыгып ырдап, ошондон улам агай угуп, ошондон улам азыр ырдап келатам. Жакшы. Агай, кандай жетишкендиктер болуп атат? Бул өзүңүз тарбиялап атасызбы? Ушул сурооңузга толуктап коеюн, чындап эле туура айтып атат Нуриза. Айгеримдин эжекеси алып келип бизге бир иш-чара болуп калды. Ошол негизде бул кызды көрбөйсүзбү, азыр көрсүн сахнада, жакшы ырдайт дедилер. Анан көрсөк, чындап эле жакшы үнү тунук экен, жакшы экен. Анан буюрса иштешип атабыз, азыр аябай жакшы, мыкты ырдайт. Талантына чыгармачылык ийгилик каалайбыз, ар тараптан колдоп атам, колуман келишинче. Ошол. Жакшы. Ойлоруңуз өзгөрүп кетпедиби? Ушул мен кесибим алмаштырып, ырчы эле болот окшобойм деп. Жок, андай болгон жок. Себеби мен башында эле бир кесиптин эси болгум келген. Ырчылык эмес бирок. Ырчылыкты мен как хобби катары алып кетем деп максат койгом. Ошол максат менен келатам негизи. Жакшы. Эң сонун. Бир дагы жакшы чыгармага кезекти узаталы анда. Жана кыздар ырдады эле, эми биз мырзаларды, агайларыбызды ырдаталы. Кайсыл чыгарманы сунасыздар, агай? Анда кесиптешим Кыялы көз дагы бир чыгарманы тартып алайлы биздин телекөрүүчүлөргө. Жанышбек Кочкоровдун Кыялда бирге жүрөлү деп, ошо Кыялы көз ар дайым эле бирге жүрөбүз жакшылыктарда. Мына ушул чыгарманы сиздерге тартып алайлы, кабыл алыңыздар. Келиңиздер. Жалында ойноп жыргайлы, жүрөктөр сайкеш кергени, жүзүбүз айтып тургайлы. Көчүн кезин ыргайлы, кылымдар айып турбайбы, көңүлдөр тура бергени, өзүнүн айтып тургайлы.
Кышчы ойнап жырлайлы Уянда шайкеш келгени Көңүлдүн айтып турбайбы Табышты мезгил күдөнү Тагдырлар башка түбөнү Кыйышман серкелесин бол Кыялда бирге жүрөлү Кыйышман серкелесин бол Kıyalda birge жүрөлү Kıyalda birge жүрөлү Баракелде бар болуңуздар. Эми Кыял агай, негизи эле ушул маданий эстетикалык борборунда даярдыктар кандай жүрөт агай? Бат-баттан эле ушул чогулуп даярданып турасыздарбы агай? Албетте. Чыгармаларды кандай даярдалат мисалы? Бизде азыр ошол сабактан кийин эле чогула калып, таланттуулар өздөрү эле келишет. Ошол жерден дагы бар чыгармаларды ырдап көрүп, ошол жерден жакшы чыгып аткан чыгармаларды ырдап даярдана беребиз. Жакшы, атайын ушул чыгарманы даярдайлы деп дагы чыгармаларды тандаган, сунуштаган учурлар. Кээде студенттер өздөрү сунуштап коет, мону ырдайлы, ушуну көрбөйсүздөр деп, баягы заманбап шайкеш келген ырларды эскилер менен аралаштырып, кээде ырдап, иш-чараларда чыгарып тарбиялап атабыз. Өздөрү да сунуш берип коюшат. Сунуш берип коет. Анын үстүнө нары жактан кызыгып гитара ойногон балдар бар. Ошол балдар өздөрү муну чыгарайлы деп айтса, биз колдоп коштоп беребиз. Ооба. Жакшы. Эң сонун эми Чолпон агай, жеке чыгармачылыкка кайрылалы, буга чейин сизди жакшы билебиз, ырчы, аны менен биргеликте алып баруучулук кызматты дагы аркалап жүрөсүз. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз тууралуу агай, качан башталды? Ошол тууралуу айтсаңыз. Рахмат, жакшы, эң сонун суроо бердиңиз. Учурдан пайдаланып мен ЛТР телерадио компаниясынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билем. Ошол мезгилде мен дагы сизге окшоп түз эфирде чыгып, менин устаттарым Нуркыз Кадырбекова, Алтын эжелер менен чогуу ошо түз эфирде 6 күнү кечинде чак түштөрдү алып барып жүргөнбүз. Ошол мезгилдер эсиме түштү азыр. Рахмат. Ошо учурдан пайдаланып жалпы мен баягы орусча айтканда наставниктер менен терең ыраазычылык билдирем. ЛТР гүлдөп өсө берсин. Анан биздин чыгармачылык азыр эсептесем 25 жыл болуптур мен сахнада жүргөнүмө. 25 жыл, Кудай буйрса ошол бир бенефис өткөрүш керек деп ойлонуп жүрөм. Мен 25 жыл сахнада деп туруп, анан өзүм чыгармачылыгым бир аз токтоп турган, бирок азыр жанданып атат, кайра ырдап атабыз, кайра жакшылыктарда иштеп атабыз, жакшы ырларды жазып атабыз, элдин кызматында болуп атабыз. Бирок токтобойт го, чыгармачылык ырдабасак болбойт го. Бул эми агай балалыктан эле кызыккан кесип өнөр да, Мен чоң апам, Майрам чоң апам оскомуз ойнойт эле. Эсимде да, ошол мезгилде мен 5-6 класста болсом керек эле. Айылда кой жайып жүрүп, кээде ошо апам ойноп калчу эле да, жанында ойноп, кой кайтарып жүрүп калчу эле, ошол мезгилдер эсиме түшөт. Оскомузун үйрөт десем үйрөтпөйт эле. Анан чоң апам уктап калганда оскомузун серванттан, шкафтан алып туруп, кой жайып кетип калат элем. Ошону отуруп, таштын үстүндө ойнойт элем да. Анан кийин ойноп бүргүн, анан кийин чоң апам алдына ойноп берсем, апам карап туруп, сен муну каяктан таптың деп, каяктан үйрөнүп алып, мен сага үйрөтпөдүм эле. Анан ошонун негизинде мен апам ошол себепкер болгон да. Чоң апам ошо оскомузду ойногондон баштап мен музыкага аралаштым да. Ошондо эсептесем бир 5-6 класста эсимде да. Жакшы. Ошодон баштап музыка менен ооруйм да. Жакшы агай, эң сонун эми студенттик доорго кайталы сөзсүз түрдө бүгүн 17 ноябрь, бүткүл дүйнөлүк эл аралык студенттер күнү. Студенттик доор кандай өттү агай? Менин билишимче Кыял агайыбыз менен ошону айтып бериш керек. Сөзсүз. Мындай болгондо, биз ошол мезгилдерде бир 2003-жыл эсимде июль айында келсем мен, анда мен устатым бар эле, Медет Кошалиев өзүм акам. Ал да чыгармачыл адам, аккордеон бүткөн. Мыктап инсан десем болот, алып келип, ошко алып келип, Ниязалга тапшырып, ошонун негизинде балдар менен таанышып, кийин булар менен окуп, чогуу бирге жашап, бирге туруп, бир нанды бөлүп жеп, ач калган, ток калган күндөр болгон. Канчалаган кыйынчылыктар болгон, бирок баардыгы артта калган. Бирок ошонун үзүрүн азыр көрүп атабыз. Калган Кыял болуп кетти болгон, Сендеч балар менен коридорго чыгып алып ырдап, музыкальный баардыгыбыз чыгып алып, тизилип отуруп алып ырдайт элек. Бизде свет өчкөндө коридор узун го. Анан кийин чекеден инструменттерди алып чыгышат, коридордо отурат, ыр кесе башталат, живой концерт да. Капкараңгы негизи. Бирок
Билесизби, жан дүйнөсү ачыкка, курсак ачык болсо дагы музыка адамдын ачкалыгын билдирбейт эле. Өзүбүздү ошентип тойгузуп, музыка менен тойгузуп алабыз. 1-2 саат ырдайт элек концерт коюп коридордо. Анан бир аз свет күйүп калчу да. Жакшы күндөр өткөн бирок. Эң сонун жакшы. Дагы жакшы чыгарма кезекти узаталы агай анда. Ким ырдайт агай? Өзүңүздөрбү же Анда кыздарга кайрадан кезекти беребиз. кыздарга кезекти берели, Максат айым өзү сүйлөп туруп баштап берип койсун. Анда мен сиздерге Асыл Ардагым деген чыгарманы Келиңиз. кыскарт берели. Келиңиз. Kayda düşse karanın, kayda seni tabamın, çındığında özümdü, baktısız hep sanayımın, cüröktün kanı, canımdı kıynar. Hayda gittin sen, hayda cürdün sen, sen, asılar malı, senin armanın. Men oturam canında, göz yaşında tıyalmay, mahabatın otuna, kuyup canı çıramay, cüröktün kanı, canımdı kıynar. Hayda gittin sen, hayda cürdün sen, asılar malı, senin ardağın. Uktay albay tünküsün, sarsanağa badamın, sensiz sandı atıram, taktı suyu azamın, cüröktün kanı, canımdı kıynar. Hayda gittin sen, hayda cürdün sen, asılar dağım, senin ardağın. Hayda gittin sen, hayda cürdün sen, asılar dağım, senin armanın. Ай, баракелди, бар болуңуздар. Максат ай, маданий эстетикалык борборунда кандай болуп атат ишмердүүлүгүңүз? Агайлардан үйрөнүп атасызбы? Ага буюрса оштууга да көнүп калдык. Буюрса сонун агайларым бар, сонун коллективим бар. Буюрса азыр жакшы иштешип атабыз. Көп чыгармалардын үстүндө иштеп жаткан учурубуз. Жакшы. Менин байкашымча сиздин дагы окуу жайды бүткөнүңүзгө бир 2-3 жылдын жүзү болду окшойт, Ооба. Студенттик доорлорду кандай сагынып атасызбы? Албетте, Ошмуда искусство факультетине бүткөм. 4 жыл окуп, ал жактан бүтүп, азыр бирок магистратурада окуйм. Азыр деле студентмин десем болот. Ооба, студенткамын, ооба. Анан азыр буюрса Оштуда иштеп жатабыз. Студент кездерде сагынат келсин, чындап студенттик кездеги доорлор бир башкача доор экен десек болот. Жакшы, эң сонун. Кыял агай, азыр дагы ушул чогуу окуган, агалар менен, эжекелер менен байланышып турасыздарбы? Ооба. Сүйлөшүп. Сүйлөшүп, катташып дегендей. Ооба, сөз. Сөйдөгөндөн мурунку курсташтар бар. Жакшылыктарда көрүшүп калабыз, көчөдөн көрүшүп калабыз, катташып турабыз. Бар эле ушул тармакты алып кеттиби? Алса ушул музыкант болуп, же башка бир жеке ишкер болуп кеткендер деле болсо керек эми арасында. Арасында бизнесмен болгондар да бар, чыгармачылык ырдагандар да бар. Эми шарттарына жараша ар ким өзүнүн жашоо шартына караша жараша болду. Жакшы. Кыял агай, сизге дагы ушул суроо бергим келип турат. Негизи чыгармачылыкка аралашууңузга ким түрткү болду? Мүмкүн ата-энеңиз же жакындарыңыз ким түрткү болду агай? Чыгармачылыкка аралашканга ошол айылда классташ достор бар эле, ошонун арасында бир Насыр деген досум бар эле. Ошол аккордеон бар эле, ошонун караң кирери менен эле канал бойго барып ырдап эле. Анан ошо кызыгып эле үйрөнүп калгам, анан музыкалный окуу жайда окуйт эле, мектепте балдар чыгармачылык болду. Анан бир күн барып келели деди, ошону менен барып эле мен кызыгып алып кеттим.
Tигил досум кайра аккордеон таштап башка кесипке өтүп кетти. Аккордеон сизге берип турду. Аккордеон мага азыркыча кайтып тамашалашып күлөбүз. Айылда ашпашка барып калганда, жолугушуп калганда. Досум мени өзүң түртүп коюп кетип калдың деп. Жакшы аябай сонун бирок жакшы жолго баштаган экен. Жакшы. Кудайга шүгүр. Чолпон агай менен демек 2003-жылдары 2002-2003 таанышкансыздар. ошол мезгилде. Кандай ошол мезгилден эле баштап мындай жакын дос болуп кеткенсиздерби же? Ага ине болуп эле жүрөбүз. Азыр бул насипкен да. Канча жылдан бери мен ар тармакта иштедим, Кыял ар тармакта иштеди. Анан келип турандан кийин 2022-жылы келди окшойт. Февраль 14 февралда келди окшойт. Кыял ишке алып иштеп бериңиз деп чакырдык. Оштуда жетектеп бериңиз деп Оштога чакырдык. Мына ошодон баштап кайра эле насип, кайра эле бир нанды бөлүшүп, бир жерде иштеп, насип болуп калган экен. Ошо студенттерди тарбиялап жүрөбүз буюрса. Жакшы. Агай азыр маданий эстетикалык борборунда канча талант бар эми колуңузда? Азыр таланттар биз кастингден пайдалансак, журналда азыр 583 деп турат. Бирок андан сырткары дагы деле сырттан деле келип атышат. Келем сиз менен иштейин дегендер чалып атышат, жазып атышат, келип атышат. Биз ар дайым колубуз ачык, кучагыбызды тосуп алабыз. Келип ырдап туруңуздар. Башында ошо азыраак болуп, баягы силерге көнүп албай атабыз деп көпчүлүк студенттер башында көнүп албайт да. Анан биз менен көнүп калгандан кийин азыр биз бир туугандай эле тандалып фестивалга бардык былтыр. Сонун болуп иштеп атабыз. Кызыгандар көп буюрса. Жакшы. Окуу жайда иш-чаралар болгондо же делегаттар келгенде ушул сиздерсиз өтпөсө керек. Ал сөзсүз. Себеби жетекчиликтен звонок келгенде билесиз да, барабыз да анан этно арт деген фольклор тобубуз бар, музарт деген фольклор тобубуз бар. Бир эки топту азыр жандандырып бисмилла деп Кыял экөөбүз максат үчөөбүз баштадык. Алатоо жазына барып келдик. Баштап ушу фольклор жанданып атат. Баягындай коноктор келгенде делегация болгондо барып кызматыбызды кылып ырдап берип атабыз. Баракелде. Эң сонун агай ийгиликтерди гана каалайбыз. Анда сиздерден дагы болсо жакшы чыгармаларды угалы. Анда Кыял экөөбүз кыздардан кийин биз Бектин жакшы попури чыгармаларынан биздин көрүүчүлөргө тартуулайлы, жакшыларынан сиздер үчүн болсун, каалаңыздар. Sultanam Yaşıl aylarına Kuşta yazır kırım Denizde saragana Denizde saragana Hey 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 Takınmay beni ara Göçü canım Ve kucakta yüzümdü Süçü canım Bir bölük gülüm bol Gürçü canım Gürçü canım ay Takınmay beni ara Gürçü canım Ve kucakta yüzümdü Süçü canım Bir bölük gülüm bol Gürçü canım Gürçü canım ay Alo bu sesin bir anda salam Ova ova tanıdın kızım aman Kaçan geldin yanımdasın senin Sağlık çözdüğün için sanayım Yolu alır üzülün yolu alır Yolu uğraşıp yol ortadayım kuralım Tabi tatlım sor gülüm bir yatıptır Yolu alır gülüm yolu alır Yolu alır gülüm yolu alır Yol uğraşıp yol ortadayım kuralım
ажыратып барын бирге туtup жолугалы гүлүм жолугалы лай ла лай ла 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 лай лай ла лай ла 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 лай лай ла лай ла 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 бар элимден майрамы өзгөрүдүн сайраны düşerimde aklımın içine kayılara şaşırlar gelgile bize şapkanattı şabarman şakırdılar kavar vergile Баракелди Чолпон агай, Кыял агай, бар болуңуздар, мыкты чыгармалар жаңырды. Эми жана Кыял агайыбыз айтып өттү, ушул сынактарга дагы катышып турабыз деп. Ошол боюнча дагы агай бизге маалымат берсеңиз, Ал маалымат боюнча биз ушул март-апрель айында бир токтом келди, ушул ректоратка кагаз келди, ушул министрликтен. Ушундай ар бир окуу жай, Кыргызстан 7 областынан окуу жай, студенттик ала тоо жазы, жалаң жогорку окуу жайлардын арасынан ушундай башталды фестиваль деп. Ал фестиваль башталгандан баштап бизде даярдык башталды. Кудай буюрса ошо барып, лауреат болуп фестивалга катышып, биздин дагы таланттар, ырчы кыздар, балдарыбыз барып, ошол жерде Бишкекке барып биздин Ош технология университетинин намысын коргоп келди десем жаңылышпайм. Ар тараптан бизди колдоп, ушу жетекчилик бизди формалар тектирип, инструмент, аспаптар сатып алып, жаңы күч демем барып, мыкты өзүнүн чеберчиликтерин аткарып келди десек болот. Ошондо да Кыял ошо үчөөбүз, Рамис агай үчөөбүз барып келдик. 15 студент катышты да. Ар бир окуу жайларга 15тен бөлүнгөн да, ошо 15 адам, ошол ар бир вокалдык, инструменталдык, би өнөр, ыр, бүт ушундай тараптан жанр боюнча катышып келдик. Кудай буюрса баары жемиштүү болду десем болот. Бул сынак агай Бишкекте болдубу? Бишкекте. Болду, Бишкекте филармонияда болду. Бул жакта канча убакыт даярдандыңыздар эми? Бир 2 ай 3 ай даярдандык. Тыным жок. После обеда ушул баягы сабак бүткөндө студенттер келет. Кечке даярданабыз. Даярдык. Анан жакшы барып келдик ушу. Жакшы жемиштүү болду ба. Агай, колуңузга келген студенттер кадимкидей ушул ырдаганды үйрөнүп, ырдап калса сүйүнөсүзбү кадимкидей? Ошол суроону бул жакка бериш керек, өздөрү айтыш керек студенттер. Себеби буларды мен көп чакырам да, анан өздөрүнүн оозунан угуңуз. Кандай болуп атат? Нуриза, айтсаңыз. Вокал жактан эми агай сабак берем деди студенттергечи. Ошо агайдын сабагынан кийин бир ырдоо стилиңиз өзгөрүп, ырдаганыңыз дагы да жакшырдыбы? Ооба, агайга келгенден бери негизи Максат эжеке да айтып калды өткөндө, үнүң жашынакай болуп калыптыр, жакшы чыгып калыптыр. Бунун баардыгы ушул Чолпон агайдын аркасында деп айтсам болот. Агай өзүнүн убактысын мага бөлүп, бизге жалпы эле студенттерге бөлүп өзүнүн ошентип даярдап атат. Агайга терең ыраазычылык. Рахмат. Жакшы. Канча убакыт даярданасыздар эми вокалда? Вокалда негизи убакытка карап, мен ошол параларым бүткөндөн, сабак бүткөндөн кийин после обеда келем агайга. Ошентип 2 сааттай даярданабыз. Убакытка карап болот да. Кадимкидей ырдап үндөрүм жакшы ачылат да. Жакшы. Ата-энеңиз каршы эмеспи? Эми айтасыз да баары бир, апа ушундай ырдап атам мен окуу жайда десем, ай ырдайм деп наркы окууну унутуп калбагын деп айтабы? Негизи эле биринчи азыр менин апам Москвада, Красноярскиде, Россияда. Апама салам айтам, апа кандайсыз? Негизи менин семьямда эч ким каршы эмес. Бирок айтат, ырдап жүрүп окууңду унутуп койбо, сен ушундай ушул кесипти тандадың, дальше окуп кет деп айтат. Негизи үй бүлөм эч ким каршы эмес. Колдойт. Эң башкысы окууну унутуп калба дейт. Ооба. Жакшы, бар болуңуз. Максат ай, студенттер менен иштешүү кыйынчылык жаратпайбы? Эми сиз дагы көбүнесе жаш деп студенттер укпай койбойбу сизди? Жок, тескерисинче
алар менен жаш болуп тез тил табышып кетем. Жакын студенттер менен дос болуп кетебиз, жакшы мамиле кылабыз. Анан оштуда көбүнчө баягы музыкадан билими жок болгондуктан музыкага жаңы келишет, жаңы комузду кармашат. Бирок кызыгуусу күчтүү. Кызыгуусу күчтүү бирок ооба. Анан студенттер менен иштеш да оңой. Тез бир нерсени түшүндүрсөң, тез түшүнүп, аракет кылышат, кабыл алышат. Сиз көбүнесе студенттерге комузду үйрөтөсүз, э? Ооба, комузду үйрөтөм. Буюрса азыр ансамбль менен иштеп жатам. Учурда студенттерди жакшы тарбиялап, жакшы үйрөтүп жатам азыр. Жакшы. Агай, аккордеонго кызыккан студенттерибиз дагы келеби сизге, көп келишеби? Ооба, аккордеонго кызыгат элем, бирок ойной албайм дегендер да келишет. Башынан баштап монтип кармайсың, монтип отурасың, монтип ойнойсуң деп. Оң жагын бир аздан, сол жагын анан кыйнабай, качырбай, аз-аздан көндүрүп үйрөтүп атабыз буюрса. Баягы айта турган нерсе, биз баягы бардыгы профессионал музыкант да, музыкалдык терминде сүйлөбөй, буларга баягы жалпак тилде, буларга тез жете турган кылып, баягы бул музыканын эмесин искусствого бир аз буларды бир аз жакыныраак, анан жеңил жактарын кабыл алганга үйрөтөбүз да. Оңоюраак. Эртерээк үйрөнүшөт да. Биз баягы музыкалдык терминде сүйлөп, закон эрежелерин, ар нерселерди айтып өтсөк, студенттер түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан биз булардын өзүнүн сөзүндө түшүндүрсөк, ошондо буларга тез кабыл алат, тез үйрөнүшөт да. Жакшы. Негизи музыканы үйрөтүү үчүн дагы, алсак ушул музыкалык аспаптарды үйрөтүү үчүн дагы аябай бир сабыр керек болсо керек агай, э? Туура айтасыз, мен сабырым өтө кенен да. 20-70-тыкта кандай эме болсо да булар давление алып чуркап жүрүшсе дагы мен бирок сабыр өзүм кармайм. Себеби кантсе дагы бар жетекчи болсоң дагы булардын ар бир характерине чыдашым керек. Эми мен оталып кетсем агай, кыял өзүм барма дейт. Анча өзүм жутам. Анча оталып кетет кыял. Кыял орусча айткан успокойся дейм, баары жакшы болот. Успокойся, өзүң карма. Кыял баягы тез эметип кетет да. А мен канчалык эме болсом дагы өзүмдүн позитивимди кармайм да баары. Ичиме жутуп турам. Бирөө мени капа кылат көбүрөөк. Бирок ичиме жутуп турам. Бирок ошонусу деле биз аракет кылабыз. Ар бир адамдын өзүнүн характери бар. Ошого карап туруп мамиле кылабыз. Бирок жашоо, жан дүйнөбүз таза бирок. Жакшы агай, бар болуңуздар. Анда биз дагы да болсо жакшы чыгармага бир кезек узаталы. Анда айымдарга кезек берели. Айымдарга кезек беребиз агай, келиңиз. Сардарбек Жумалиевдин жакшы бир чыгармасы Казакстанда хит болгон, Кыргызстанда да хит болуп атат. Мына ушул чыгарманы биздин телекөрүүчүлөр сүйүп тыңдайсыздар. Сиздерге биздин Нуриза менен Максат айым сиздерге тартуулап берсин. Таң сыры сиздер үчүн кабыл алыңыздар. Görüşkönчө көздөрүңдөн чагылган нурларынан кайган кайран көпүрөм бекемиңе күмөт санап жаңылган өтүмү жок болгонума өкүнөм кимге айтып күйүтүмдү кимге барып табышмактуу таң сыры тандап кеттиң таңы салкын өлкөнү таба албайм кайрылганда айтчымы артык бекен башка жердин көргөнү арбалсаң да бир келерсиң ала тоону көргөнү Kala berim mekeninde seni
елестеп жүрсө экен деп алыс жерде аман зор өтүнөрүм көкүрөгүм элестеп көргөн сайын жалын бүркөн жанар жалын бүркөн өчкүрөгүм чаңырыгы жанар жалын бүркөн өчкүрөгүм жалын бүркөн өчкүрөгүм чаңырыгы жанар сагынганда бир келерсиң саргайганда бир келерсиң ала тону көргөнүм ала тону көргөнүм баракелде бар болуңуздар Чолпон агай. Эми сөзсүз түрдө могу шыңырагыңызга дагы бир ирет токтолуп кетпесек болбойт агай. Анткени биз буга чейин эми шыңырак ойногон инсандарды көрөбүз, бирок алар ушул аккордеондун ритмине түшүп эле ушул бир темп менен ургулап тура берет. Бирок сиз өзгөчө ойнойсуз да. Телекөрүүчүлөр дагы байкап атса керек. Ушул боюнча дагы агай бир токтолуп кетсеңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Бул чылдырактын башында турган бир Кадырбай экебиз деген номер 1 Кыргызстанда чылдыракчы бар. Учурдан пайдаланып түз эфирден Кадырбай эке сизге 1000 мерте таазим кылам. Мына ушул чылдыракты мага үйрөтүп коюңузга. Кадырбай эке менин наставнигим ушул чылдыракты кандай чабыш керек, ырдын ыргагына карап чабыш керек, анан колдун техникасы керек экен. Жөн эле мындай чаба берсең боло берет. Бирок Көбүнчө ушундай чапкандарды байкайбыз да. анан ыргытыш керек, ыргытыш керек. Мынасы агай. Ыргытыш керек. Өзү стилдери бар. Эмесине карап туруп чаба беребиз. Анан кыйла көз аз көп жакшылыктарда жүрөбүз. Жаштар үйгө кирип калсак, баягы куда сыйларга көп барып калабыз. Той аштар барганда потолокто карайбыз, сразу эле кайерге барып деп. Потолок бийирээк экен деп. Өзү байкайт, кээде кармабай түшүп кеткен күндөр болот, уят болуп каласың, кээде кармаган күндөр болот. Ар кандай болуп калат да. Шылдырак билбейм. Колуман келишинче аракет кылдым да бирок. Жакшы. Ушул сынып калган учурлар деле болсо керек агай. Бул 4-5 чылдырак, кыял билет го. 4-5 уже канча чылдырактар сындырып окшойт. Сен да айтсаң. Ырдап жеринен тарелкалары чачылып кетет. Мынасы. Анан мен ырдап аткан жерден күлкүм келип, Чолпон аке ыргытып тута албай калып, столдун астына тоголоп кирип кетет. Ben de arganda аралаштырып издеп жүргөн болот Чолпон аке. Ошол учурда кандай эмне кыласыздар агай? Алсак ушу ыргыттыңыз, анан тута албай калып жерге түшүп той андан куланып кетсечи. болуп турат деле секин алып кайра иштеп кайра тойдогулар кыйрап, настроениясы көтөрүлүп, алар каттырышып. бир жакшы бир вазипамен отурушат, алар да күлүп жайып. Анан айтам, бул пранк болчу деп. Себеби дегенде кыялка ырдатканда, ыргытканда тута албай калыш керек деп, анан күлүп калышат меймандар. Атайын бул ойлонулган деп, Ооба, биз кээде пранк кылабыз. Тегерегинен ала албай жүрөт, бирса заказ берип атат. Алабыз. Тегерегинен алып туруп, асманга ыргытып туруп, моюңа кийгизип туруп алат мына. Нурик мырза, билесизби, Кытайларга рахмат айтсак болот да. Тегерегин чыгарышкан башында. Азыр мына 5 миң кылып коюшту. Тегерегин ийип туруп, ичинен киргизип туруп, кармашып койду. Бир аз башкачараак стиль кылыпчы муну. Муну башкачараак кармап туруп чапсын деп. А тегереги любой жерде өтөрөсүң, кармай бересиң го. Бул деле жакшы бирок. Кармаш удобный да. Кармап көрсөңүз болот. Караңыздарчы, Чаап көрсөңүз Эмен болот. чаба албайм агай. Ушундай. Жакшы. Эми агай устаттарыңыздар жөнүндө сурагым келип атат. Жана ушул теле жаатындагы устаттарыңыз тууралуу айттыңыз. Андан сырткары ушул ырдоо жаатында, вокал жаатында кимдерден сабак алдыңыз? Ошол тууралуу. Албетте, бул инсандарды мен жүрөгүмдө ар дайым сактайм. Устаттарды, наставниктерди айтат го, эч качан унутпаш керек. Сени гимн кылган, сени жылдыз кылган ушулар. Жогоруда ошол мен устатым чу деген эле ошо Жанышбек Кочкоров, Салима Турсунбаевтар ошол мезгилдерде мени чолпон кылып гастролго алып барып Жанышбекке көп тарбиялады мени. Андан кийин Ошко Медет экем, Медет Кошалиев деген Ошко алып келип, Ошко тапшырып бул жакта иштеп, чогуу биргеликте иштеп, кафе ресторандарда ырдап, Медетке мен да таазим кылам. Окууга тапшырып, анын окууга вокалга киргенибизде вокалда дагы бир өзүм устатым бар, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти, белгилүү вокалист Манас Кожамжаров деген бар. Ошто миң таазим кылам агай сизге. Сизден үйрөткөнүңүз менен мына ушундай даражага жетип отурабыз. Буюрса сизге да таазим. Эми айта берсек көп тармакта иштеп келдим. Анын арасында Гүлшар эжем да бар. Белгилүү баягы легендарлуу кыз бурактын жетекчиси Гүлшар Задубакаса. Ал да устаттарым көп негизиненчи. Анан бирин айтсаң бири капа болуп калышы үчүн баардыгыңыздарга мен терең таазим кылам. Жакшы. Ыраазымын. Кыял агай, сиздин дагы устаттарыңыз тууралуу сурайын. Ушул окуу жайда негизи эле ушул өнөр дүйнөсүнө аралашууңузга өзүнүн ушул колдоосун көргөзгөн инсандар тууралуу айтсаңыз.
ошол биз балдар музыкалык мектебинде Куршапта окугам. Ошол жерде Акмат Сүйүнбаев деген агайыбыз бар эле. Өтүп кетти ал киши, Алла рахмат кылган болсун. Ошол агайыбыздан үйрөнгөнбүз аккордеондон. Андан кийин музыкалык Ниязал атындагы музыкалык окуу жайга келип ошол жерде Сакенова деген эжекебиз бар эле. Ал эжеке дагы Самара, Россияда Самарада иштеп атат азыр. Андан кийин ушу Жаныбек Ботобеков агайларыбыз, Талиб Абазович, ошол Райым эйкелер бар ушул. Азыркы учурда ошо Чолпон агайдан үйрөнүп атабыз билбеген нерселерибизди. Жакшы. Сизче, Максат ай, сиз дагы устаттарыңыз тууралуу? Учурдан пайдаланып, биринчиден ата-энеме ыраазычылык айткым келет. Ушул чөйрөгө мени кошуп, ушул жака колдоосун көрсөтүп мага ушул чөйрөгө кошконуна терең ыраазычылык билдиргим келет. Анан устатым Ошмудай искусстводагы азыр мугалим болуп иштейт. Атабаева жаңы эжекеме терең ыраазычылык айткым келет. Андан кийин ага чейин музыкалык мектепте окугам, Сайытбек Муратов атындагы. Ал жакта Нурила Аптап деген эжекелерим бар. Ошолорго дагы терең ыраазычылык билдирем. Жакшы. Ал эми биз Нуризанын устатын билебиз агай. Билебиз. Чолпон агай деп айтат. Жакшы. Эң сонун Нуриза Чолпон агайдан дагы мыкты нерселерди, ушул мыкты ырдаганды үйрөнөсүз деген үмүттөбүз. Биз дагы да болсо агай жакшы чыгарма кезекти узаталы. Биздин убактыбыз ошо барган сайын кыскарып баратат. Ошондуктан көбүрөөк ырдаталы деп турабыз сиздерди. Сиздер үчүн Кайсыларды? Мырзалар Жазыбековдун тамашалуу ырларынын бири Сулууларга суптанууга акым бар деген чамаат Бүгүн студенттердин сулууларга арналсына бүгүн майрамдык маанайда ушуну тартуулап коелу. Буятын аткарышына. Sululardı göçölörden götkörüm, Suktanamun gözelekten ötkörüm. Yılmındayımın barısına tiyip, Firmamda menmin çalıp götkörüm. Çektim besim görüp bilgin yakınlar, Serikleşin öyündü var atlıcan, Suru alam çeçegeyi desengda, Sulularga suktanığa yakın var. Hey sulularga suktanığa, Sulularga suktanığa akın var. Hey! Kolon çaştı göçölörden gökbörüm, Tolkup taşıp koşolu zamat özgörüm. Ulu kanlı tura barın, aytbarın, 30 yaşta benim çalıp gökbörüm. Çektim misin börüsünün yakınlar, Serikleşinin üyündü var asılıcan, Turvalan çeçekeyi desenda, Sulularga sultanığa yakın var. Hey sulularga sultanığa akın var. Hey! Kırkma çaştı göçölörden götkörüm, Kızıgamın büyük canam öptürüm. Hıyalımda canaşamın bir basıp, Yaş gezimde menmin çalıp yötürüm. Çektim besin görüp yakınlar, Serikleşin mendir avar asılıcan, Turvalan çeçegeyi desengda, Sulularga suktanığa yakın var. Hey sulularga suktanığa akın var. Çektim desin görüp bilgin yakınlar, Serikleşin üyündü var asılıcan, Turvalan çeçegeyi desengda, Sulularga sultanığa akın var. Hey sulularga sulularga akın var. Sulularga hey sulularga akın var. Ay баракелде бар болуңуздар. Эми Чолпон агай, алдыга койгон максаттар, пландар тууралуу айтыңыз бизге. Бизде максаттар көп, 72 максатыбыз бар десең. Максаттар ар бир адам баягы төрөлгөндө максат кылат. Ошон үчүн буюрса биз жакшы каалоо тилектер менен максат кылып атабыз. Арабыздан максатта отурат. Негизи кыялдар орун алат деген чын. Өзү Чолпондо жанып жүрсөк, бардыгы нурдай чачылып турса, бардыгы кыялдар орун алат. Ошондуктан
биздин Оштун технология университетинин маданий-эстетикалык борборунун максаты бар. Кудай буйрса ушу биздин таланттарды Оштунун деңгээлин, даңазасын бийик көтөрүп, ушу эл алдында бир жакшы таланттар чыгарсак, ошолордун катарында бир жакшы жаңы жүздөрдү, жаңы үндөрдү чыгарсак, ушундай жакшынакай кыздар балдарды тарбиялап эл алдына чыгарсак, биздин максатыбызга жеттик деп эсептейм. Демек дагы да болсо командаңызды кеңейтүү алдыда сөзсүз түрдө пландалган. ошондой. Жакшы, бар болуңуздар. Анда биз дагы да жакшы чыгармага кезекти узаталы. Кимден баштайлы агай? Максат айым ырдап берет го дейм азыр, Кайсыдан берели? Экөөбүз да берели ма? Экөөбүз ырдап берели? Кайсын ырдап бересиздер агай? Азыр кыял айтсынчы. Сиздер үчүн Ыспарды Кадыровдун биз экөөбүз деген чамасы аткарып берели. Келиңиз. Сапон агай экөөбүз эки голос менен буйрса. Bileyim kaydan jaralgansın sen mağan. Mangayıma bütkün жалгыз bakıttay. Seni süydüm buyruk alıp tağdırdan. Başkalardı niye sağa tatыбай. Atayım sen jaralıp men üçün. Törölgöndө mendik bolup töröldüm. Ha bolboson ayşı canım en üçün. Sarlap tapkan perzentimdey göründüm. Biz joluktuk maydın yumuşak günündü. Altın mağa sen eskertkiç belektey. Sen söylesen senin önün önünde. Men görügüm senin gözün gerekli. Tuttaganda senin uykun mende var. Oylarıma girişken. Sene ködüz iki sanday baram var. Bize ködüz iki suday birikken. Sene ködüz iki sanday baram var. Bize ködüz iki suday birikken. Bize ködüz iki suday birikken. Бар болуңуздар. Эми Чолпон агай, эркин микрофон суналы, келиңиздер. Мына ушундай сиздер алдыңыздарга бизди чакырып, бүгүн түз эфир менен эл менен ошо телекөпүрө кылып, ошо бир келип кетиңиздер деп чакыргансыздарга жалпы жамаатка чыгармачылык ийгилик. Сиздерге тунук эфир каалайбыз. Рахмат. Эмне дейбиз? Кыргыз элибизде ар дайым жаштыктар, тойлор жаштыктар болсун, ар бир үй бүлөлөрдө жаш наристенин шыңгырган күлкүсү болсун. Ал эми чыгармачылыктан бир гана сиздер үчүн ырдай беребиз. Аман болуңуздар. Эң сонун. Кыял агай, сизден да жакшы тилектер болсун, Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушундай эл менен телекөпүрө кылып, дайым ушундай жакшылыктарга чакырып турасыздар, байланыштарга. Бар болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик.
Кыргызстан алга, шайлоону эсен аман өткөрүп алайлы дегендей. Дайым ушинтип элибизге кызмат кылып жүрө берели. Эң сонун. Улантабыз, Максатай. Сіздерге да терең ыраазычылык. Да бир жолу студенттердин бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым ушинтип бизди унутпай чакырып жүргөнүңүздөргө сіздерге да чоң рахмат. Эң сонун бар болуңуз. Нуриза менен биз жыйынтыктайлы. Нуриза, келиңиз. Мен дагы сіздерге терең ыраазычылык билдирем. Ошон менен бирге мен ошол менин бир туугандарыма, үй бүлөмө ысык салам. Ошол менин үй бүлөмө дагы терең ыраазычылык. Мен ушинтип колдоп дайыма мага поддержка берип турганына жана ошондой эле бүгүн ушул мына жерде отурганыма, себепкер боло турган бул Чолпон агайга дагы терең ыраазычылык. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар дейбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизден Чак Түш программабызынын алкагында Ош технологиялык университетинин таланттары болду. Алсак, маданияттын мыкты кызматкери Чолпон Өскөнбаев агайыбыз баштаганы таланттуу инсандар бүгүн биздин программабыздын алкагында сиздерге өз таланттарын тартуулады. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Буйруса кийинки түз эфирлерде көрүшкөнчө баарыңыздар сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө дейбиз.